Менекей жана азыркы учурдагы элибиздин, жерибиздин 7 областтын колдоосуна муктаж болуп турган Баткен областыбызды кол чабуулар менен тосуп алабыз. Сактаган тирик кыргыз, салкын бийик сактаган жигит кыргыз. Эми Кыргыз мамлекетинин экинчи борбору болуп алган Ош областын чакырып алабыз. Найлык белең элиңдин тилин бузган, ырксыз белең кырысы ыдыраган, ынтымактуу журтуңдун жигин бузган. Намысыңды Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областын чакырып алабыз. Кокту коло териңди коятырып, кол башында муштумдай бирик кыргыз. Эл ичинен эрлери качкан жаман. Кыргыз Республикасынын Нарын областын чакырып алабыз. Арбын болуп, күндүз күнү кызарып баткан жаман. Кайра башкы каныңа сиңип кыргыз. Кыргыз Республикасынын көркү болгон бүгүнкү күндөгү элибиздин, жерибиздин жемчужине ойдурасы болгон Ысык Көл областын чакырып алабыз. Манас атабыз ордогон Кыргыздын башын бириктирген, элин бириктирген Талас областын чакырып алабыз. Кыргыз Республикасынын 7 областын бириктирген, 7 областынын борборун камтыган өзгө Чүй областын чакырып алабыз. Тыштан келген жардамды күткөгүлө. Торпагыңа белгиңди чыйып кыргыз. Урматтуу мектептешилер, эмгектенип, көңүлү жүрөсүн өзүбүздүн элибиздин ынтымагын ырбатып, чогуу көптөгөн иш-чараларды өткөрүп, кандай гана нерсе болсо дагы биригип, бири-бирибизге бир уч болуп, бир колдон жең чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, туруп турасыздар. Кыргыздын ынтымагын алып келген. Ошон үчүн биз мындан кийинки өзүбүздүн элибизге, жерибизге, муунубузга дагы үлгү болуп, сиздерди бир эки ооз урааңыздар чакырып алайын. Кыргыздын ураны! Кыргыздын ураны! Манас! 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 Албетте Манас. Улутуң дебейсиз. Эми биздин кыргыз элинин улуту! Кыргыз! 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 Албетте биз кыргызбыз. Кыргыз кылымдарды карыткан эл. Кыргыз кыйын эл. Ошон үчүн ар дайыма чогуу болуп ынтымакта жүрө берели. Эми жанатан бери оюн ойноп, биздин ушунча азыркы нерсени уюштуруп берген сиздердин алдыңыздарга Гүлмайра Межен чакырып алайын. Гүлмайра Межен. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекенчилдер, кандайсыздар? Маанайлар кандайнан? Мына мекенчилдерге 2023-жылы январь айында мага Кыргызстандын Түп районунан Эрмекби Бакирова деген эжекебиз 86 жаштагы эже апабыз 80 китепти ушу Москвага берип жиберген. Ошол 80 китептин ичинден бүгүнкү күндө дагы сиздерге алып келип ушундай таркатып беришти. Ойлодук да, ал жерде кыргыздын үрп адаттары, кыргыздын салт санасы бар китеп. Ушундай чарчаганыңыздарда, Кыргызстанды эстегениңиздерде ошол китептерди окуп эстеп жүрүңүздөр. Ошол апага ден соолук, эң бактылуу карылыкты каалайбыз. Ошол эженин китебин берип коюуга уруксат этиңиздер. 05 группасынын активисткасы. Ар дайым кызматта жүрөтүңүздөн койбоңуз. Экинчилердин эң жакшы, эң сулуусу болуп жүрө бериңиз. Экинчи эжекебиз 07 группасынын активисткасы 17 жашар Чынар эжебиз чакырып алабыз. Молодец, ура! 17 жашарда карт Куттуктайм. Урматтуу тараптын колунан өз береңизди алыңыз. Калганыбыз колдоп турабыз.
Жақын еле Түркиядан iş safarından geldi. 08 gruppasının 04 gruppasının aktivist gecesi Mayram Ece'ni çağırып алабыз. Bravo. Kol çavrular menen. Kol çavrular menen Nurmat Atamыздың өз белегін алыңыз. Кейінгі кезекте 06 группасының активный Ejekemiz Sabine Ece'ni çağırып алабыз. 06. 06 Sabine. Nurmat Atamızdan beleğinizi alınız. Beleğiniz kutlu olsun. Кейінгі кезекте группаны башат болгон 01 группасының Нургазы аттуу жигитini чакырып алабыз. Урмат Атамовтан алып китеп окуп, сиз дагы Кыргызстанга салым кошкон жигиттерден болосуз. Молодец. Закан соғып чыгын. Кийинки кезекте 02 группасынын активисткасы Алима Эжекени чакырып алабыз. Белеңиз кутlu olsun. Төрөгабыз Урмат Атамовтан алып алыңыз. Кейінгі кезекте 09 группасының активini жігіті Melis Мырзабыз жолда келатыптыр. Аны келгенде берейли. Чоң рахмат, белеңиздер кутlu olsun. Барыңызга чоң рахмат. Дагы кечебизди улантабыз. Төрткө түшпөй болуп жигит. Кейинги кезекте дагы бир активный жигитибиз Пашаны чакырып алабыз. Белеңиз кутlu olsun. Ахмат экен колунан алып ушул жашка жетиңиз. Актыгал болуңуз. Тилин билип, окуп, өзүңөргө сиңдирип, балдарыңарга, башкаларга да үйрөтүп, окуткулашуулар. Рахмат сыйлаганыңыздар үчүн. Кийинки эжекебиз Фатима эжени чакырып алабыз. Белеңиз кутlu olsun. Аксакалыңыздын колунан белек алыңыз. Сүрөткө түшүп алыңыз. Тез окуп, биздин кыргыз тилде силерде балдарыңа, небериңе окуп бергин дайыма. Рахмат. Я tur таптым. Kitebiniz kutlu olsun. Belenginizi alın. Kolçaklar mı? Окуп sen Yemi tınç bolup kulak salıp aksakal uzağız. Арбагыла, урматтуу мекенчилдер. Мен силерди ар көргөн сайын кубанам. Дайыма айтам, ушу тарыхта силер жаңы барак ачкансыңар. Бул барак өчпөйт. Ушу президенттикти шайлап, өзүңөрдүн күнү түнү ишиңерди, балдарыңарды, неберелериңерди калтырып барып, ушу президенттикти шайладыңар. Азыр Куда каласа бардыгын актап атат. Силер өз оюңарды ошо президентке жеткиздиңер. Ал президент бирөө болуш керек, ошону ишке ашырганы. Биз бөтөн жерде жүрүппү, дагы деле ошондой жанагыда маанайда дагы деле таяныч, сүйөнүч болуп тура беребиз. Убакыт өтө берет, тирикчилик өтө берет. Бирок эң ишеничтүү силерсиңер. Силердин балдарыңар болот, неберелериңер болот. Ошолорго да өткүзүп барып, ошолор сыймыктанат силер менен. Буюрса, Кыргызстандын эң алдыңкы мекенин деген мекенчилер силер болосуңар. Ура! Азыр Кыргызстанда көрүп атасыңар да, канча жакшылыктар болуп атат. Энди майда чүйдө чубалгандар бар экен, алар секириндер өстөрлөр жоголуп атат. Президент өз айткан эле тийбегиле аларга деп, тийбегиле деп. Эмнелерди укпады президент. Бара-бара өстөр жок болду. Алдагы силердин жетишкениңер, силерде ошого эмоция калтырып берилбедиңер, көңүл бурбадыңар, барып өз жанагына иретине түшүп калды. Куда каласа мына алдыда иштер көп бизде. Биздин мойнубузда мекенчилерде көп тапшырмалар бар. Президент туура эле тапшырма бербеш керек. Өзүбүздүн ниетибизде көп нерселерди ойго ашырып, ишке ашырышыбыз керек. Ошого мындай ишти бүтүрүп койдум, болду, мен мекенчилигим деп шашылбагыла.
анда дагы көп иштер. Мигранттар жерде калат, балдары калат. Аларга биз өзүбүздүн салтыбыздын үрп адатыбызды калтырышыбыз керек. Ошолор улантып кетет. Биз эртең эле 80 киребиз, 90 киребиз. Алар келип калат артыбыздан. Канчалык эрте ошолорго сиңдирсек, ошончолук тез өнүгөбүз дагы биз. Ошончолук биз ушу мамлекетте жүрөбүзбү? Бөтөн жерде биздин эле жер, ата бабаларыбыз манас жанагы урпактарыбыздын жүргөн эле жери бер. Биз ушу билбегендиктен эле жанагы алып калган. Бу Кудай кааласа бардыгына секинден жетип атат. Ошон үчүн мигрант мекенчилдер бул өтө кыйынчылыкты көргөн деп мен эсептейм. Дайыма ынтымактуу болгула. Мына урматтуу кошон жаңы жаштар, координаторлор, бунун ордун басарлары секинден барып көрөбүз, дагы деле күчтөнө беребиз. Рахмат, көңүл бурганыңызга. Ат каттактырып чакырабыз. Белеңиз кут болсун. Бул билет да кайры жанасың козун. Кара, бек кара. Чыныгы мекенчил болуп, ар дайым кызматта жүрө бериңиз. Рахмат силерге. Эми сиздердин кол чабууларыңыздар менен өзүбүздүн төрагабыз, мээнеткечибиз Урмат Асанов чакырып алабыз. Аксакалыбыз комен бере калсын. Урматтуу кыргыз тилин мындай айтканда 90% билет го, бул да кошумча болсун сана тилиге. Кара. Апанын жашыга жеткиле. Болдубу? Жок, аксакал турабыз. Урмат эке да турат. Эки кишинин колдоосуна ушул бүтүндөй мекенчилдердин уюштуруп, кызматыны бардыгын кылып жүргөн эң жаш кызматкер Раежибиз чакырып алабыз. Атыктуу колчоко, колчоко. Эки кишинин колунан алыңыз. Ушундай неме болсун. Мекенчилдерибизден күн чыгып кетти, көрдүңөр. Береңиз кут болсун Раеже. Сиз мындан көңүл атасыз. Ар дайым кызматта болуңуз. Сөзгө чыгыңыз. Биз баягы мына азыр ушундай бул кечебизди, бүгүнкү күнүбүздү өткөрөбүз деп 3 ай мурун баштаганбыз. Анан мына бир белгилүү себептер менен анан учурдагы кырдаалга байланыштуу өзүбүздүн баягы бир аз болсо дагы алсыздап дейбизби же болбосо сууздаппы бир аз командаларыбыз алсырай түшкөнүнө байланыштуу ушунча 1-2 себептер менен анан могу өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылы аябай күн ысыйт дегени менен күн ара күн жаап баягы күндүн көзү ачылбай чыга турган күнүбүз эме болду да. Ушул күнгө туура келип туруп, ушул күн буйрук болуптур да. Анан өткөнкү жолу чогулабыз дегенибизде 50дөн ашык балга болчубуз да. Көпчүлүк болчубуз. Анан тилекке каршы биздин аксакалыбыз Кайры жекебиз бул дүйнө менен кош айтышып, арабыздан азайып, ошол себептер менен анан бүгүнкү күнгө жылдырганбыз да. Анан уже 2-3 жолу баягы отмена болгондон кийин, баягы токтотконубуздан кийин баарын сууздай түштү окшойт. Бүгүн кандай болсо дагы чыгып коелу, күн жаза да чыгып коелу деп чыктык да бүгүнчү. Анан эми айта кетчү нерсе, биз тарыхты билгенибиз жакшы. Тарых дегеним эми бул мекенчилердин кыска өзүнүн тарыхы бар. Ушул жерде чогулуп, ушундай түптөлүп, ушундай күчкө толгонубуздун дагы бир себептери бар. Мына башыбызда өткөн 2019 жылдан баштап баягы пандемиядан аман эсен чыктык деп алыбызда алар жок болсо дагы өмүр бою жүрөгүбүздө кала турган элеси калды. Мына ошондой кырсыктар ушул быйыл токтосун деп Кудайга жакшы ниет кылып эле. Бул эми кимге канча өмүр берет, бул Кудайдын мыйзамына биз эч кандай тоскоолчу аралаша албайбыз. Ошентсе дагы биз жакшы тилек кылып, арабыз суюлбасын деген ниет менен баягычы жаман ушундай кырсык иштер болобу, жаман иштер болобу, оор сыркоодон болобу, алыс болобу деп бүгүнкү жакшы кечени ушу ниет кылып сүйлөө катары өткөрүп атканбыз. Анан именно бүгүн мына дем алыш күн, воскресенье 13 август
ушул күнү Кыргызстанда дагы мекенчилер баары топтолуп тил өткөрүп атышат. Ушул бир аз кан чыгарып коелу, ырым кылып коелу. Ушул арабыздан мекенчилер ушинтип кетип атат депчи. Ал жактагы Кыргызстандагы мекенчилерде да жаш балдардан 2-3 кетип калды бул дүйнө менен кош айтышып. Күндөн күнгө арабыз суюлуп баратат. Бул деген эми биз баягындай бир турамданга баарыбыз себепкер болуп, баарыбыз бөлүшүп жеп жүрүп, анан арабыздан кетип атса, жан ачышпай койбойт экен. Ошонун алдын алып, убагында жакшы тилек кылып, Кудайдан тилөө кылып, ыраазычылык кылып, шүгүр келтирип койсок, шүгүрүбүздү Кудайым экөө кылып бердилер, мына дагы шүгүр кылалы, дагы Кудайга жакшы ниет кылып, мына бул кечиликтин акырында өткөн арабыздан кеткен юрт туугандарыбызга Куран багыштап коелу. Негизги максат ошондой туугандар. Баарыңыздарга бүгүн эми кайгырбаңыздар, жакшы мындай жагымдуу аябай мына уюштуруучуларыбыз дагы аябай жакшы. Арзыбек мырзабызга дагы чоң рахмат. Аны менен биргеликте мына Чынар эже менен Гүлжамал кечеден бери борсо каттамасын жасап, ушунча биздин юрт туугандарыбыз менен насиптеш болуп, ошону бөлүшүп жейли деп аракеттерин жасашып, айтор ар бир мекенчилдин билинбегени менен мына Гүлнар эжебиз сыяктуу ушул бири-бирине болгон жакындык, бири-бирине болгон аракет, бир нерсе болуп ушундай өткөрүп келели деген бири-бирибизге болгон тартылуу, ушуну жасайлы деп аракет жасап атышат да. Ошону кичине бири-бирибизге мындай жөлөк таяк болуп, бири-бирибизге сагына тургандай болуп. Айта берсең кыскасы сөз көп да. Биз эми биздин чакан тарыхыбызда кичинекей 5 жылдык тарыхы болгону менен мекенчилердин ушул Москва шаары жана Москва областы боюнча эң чоң коомдор. Мына азыр ар бириңиздер мына 7 областтан биригип турабыз. Ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн коомуңуздар бар, районуңуздардын коомчулуктары, уюмдары бар. Ошолордун алдында турабыз. Биз эми баягы чыныгы мекенчилик деген атыбызда затыбыз жарашкан. Биз баягы миллион эмеспиз, биз 100 миң эмес, биз 10 миң эмеспиз. Бирок башка райондордо ошондой эл болсо дагы мекенчилер ушу 4 адамдан куралган ушул Москвадагы. 4 адамдан. Ошентип чоң жетишкенге жетип биз саясий мекенчил ушул азыр өлкөбүздө кырдаалда кандай гана салым керек болуп турган убактагы жападан жалгыз ушул бүгүнкү бийликке жөлөк таяк тиренчик ушул мекенчилер биз.